Эфирде жаңылықтар, студияда Мира Шкуралиева. Саламатсыздарбы? Учурда Астана шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин жыйыны өтүп жатат. Эл аралык иш-чарага катышуу үчүн мамлекет жетекчиси Алмазбек Атамбаев баштаган делегация бүгүн эртең менен Казакстанга учуп кеткен. Астана шаарында өтүп жаткан жыйында биримдик алкагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, башка өлкөлөр жана аймактык биримдиктер менен алаканы өнүктүрүү маселелери талкууланууда. Соңунда президенттер биргелешкен документтерге кол коюшат. Астанадагы отурумдун алкагында өлкө башчылары эки тараптуу жолугушууларды да өткөрүшөт. Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 6%га чейин төмөндөттү. Чечим бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында бул кадамга барууга инвестициялардын кыскарышы, ошондой эле кумтөр чыгарган продукциянын көлөмүнүн азайышы себеп болгон. Акыркы 4 ай ичинде өлкө экономикасында 5%га жакын төмөндөө байкалган. Мында инфляциялык тобокелдиктер болуп турган маалда эсептик чендин өлчөмүн азайтуу менен экономиканы бир аз колдоого өбөлгө түзөт, дейт башкы банкир. Азыркы учурда өлкөдө инфляция төмөн деңгээлде болууда. Анын жылдык маанидеги көрсөткүчү 2016 жылдын май айына 20 числосуна карата 0,2%ды түзгөн. Ошол эле көрсөткүч жылдын башына карата 3,4%ды түзгөн. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында ок атылды. Маалыматтарга караганда түндө Кадамжай районундагы пионер лагери деген жерге 10го жакын белгисиз адам Кыргызстандын аймагына жакындап келген. Алар чек арачылардын токтотуу буйругуна баш ийбей койгондуктан аскер кызматкерлери эскерүү иретинде абага ок чыгашкан. Ошондон кийин гана белгисиз адамдар Өзбекстандын аймагына кирип качып кеткен. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченконун машыктыруучусу Павел Федотов Перу мамлекетинде ресторанга кол салгандарга каршылык көрсөтүп жарадар болду. Тай боксчу менен машыктыруучусу тамактанып отурганда бет капчан 3 адам кирип, ресторандын кассасынан акча талап кылган. Ал жердеги акчаны алган соң кылмышкерлер эс алып отургандардын каражатын, уюлдук телефондорун алып кетмей болушкан. Федотов жанында мыйзамдуу алып жүргөн ок атуучу куралын пайдаланган. Атышууда бир кылмышкер каза болуп, экөө качып кетүүгө үлгүргөн. Ал эми Федотовдун ичине ок тийген. Мындан сырткары ресторанда эс алып отурган 2 адам жарадар болгон. Валентина Шевченко эч кандай жаракат алган эмес. Бишкек парк ишканасынын негиздөөчүсү, мурдагы премьер-министрдин кеңешчиси Айдын Мыстачоглуга алдамчылык беренеси боюнча айып тагылды. Ал алдоо жолу менен бирөөнүн мүлкүнө ээлик кылган, ишенимге кирип алып, ири суммадагы каражатты өз пайдасы үчүн сарптаган деп күнөөлөнүп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан кабарлашкандай, Айдын Мыстачоглу Түркиянын жаранына 4000 чарчы соода аянтын ижарага берип, акысы үчүн $155,000 алган. Бирок документтерди Кыргызстандын эмес, Түркиянын эрежелери лайык жасап, арендага алган ишкерди соода борборунан сүрүп чыгарып салган. Учурда тергөө иштери уланууда. Монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинде 8 коррупциялык зона жана жемкордукка шарт түзгөн 48 жагдай бар. Бул көрүнүштөрдү коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ аныктады. Комиссия мекеменин жетекчилигине жемкордукка шарт түзгөн жагдайларды азайтуу үчүн башкаруу тармагына өзгөртүү киргизип, тест чараларды көрүү сунуштады. Андан тышкары 80ден ашык антикоррупциялык жумуштарды аткаруу тапшырмасы берилди. Бишкекте 13 жаштагы кыздар сойкулук менен алектенип жүргөндүгү аныкталды. Бул тууралуу бүгүн адам сатууга каршы күрөшүү боюнча өткөрүлүп жаткан жыйында ачыкталды. Кылмыш жиликтөө башкармалыгынын жетекчиси Саламат Адыловдун айтымында сойкулукка тартылгандын басымдуу бөлүгүн айылдан келген кыздар түзөт. Жакында эле сексуалдык кызмат көрсөтүп жүргөн 13 жаштагы өспүрүмдөр кармалган. Алар 1 жыл бою сойкулук менен алектенгени аныкталган. Бул иш боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Анткени өспүрүмдөр өз жанын кыябыз деп коркутушкан. Маалыматтарга караганда алар балдар өбүлөнүн эле кыздар экени белгилүү болгон. Ошондой эле бүгүнкү жыйында балдар сатуу фактылары да көбөйүп жатканы айтылды. 2015 жылы 6 учур катталса, быйыл 4 ай ичинде эле наристесин саткан 3 эне кармалган. Билим берүү министри Эльвира Сариева Кыргыз медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновду кызматтан алуу боюнча премьер-министрге сунуш киргизди. Бул тууралуу Азаттык өз булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматтарга караганда сунушта Зурдиновдун окуу жайды башкаруу мөөнөтү аяктаганы жана ал ишинде бир катар кемчиликтер кетиргени көрсөтүлгөн.
Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясынын башчысын жумуштан кетиши керек. Мындай талап менен жарандык активисттер аталган мекеменин имаратынын алдына митингге чыгышты. Алардын айтымында жаңы жетекчилик кызматкерлерди жумуштан мыйзамсыз кетирип жатат. Алсак аппарат жетекчиси иштен айдалып, бирок сот аркылуу кайта ордуна келген. Ошондой эле нааразычылык акция учурунда аталган мекемеде коррупция күч алганы айтылды. Санатория жана пансионаттарга берилүүчү жолдомолор туура эмес бөлүштүрүшөт, дейт активисттер. Бир финансовый коомчулукка отчет берген уктуңарбы? Жок. Ар бир силер да иштейсиңер, мен да иштейм. Зарплатабыздан 1% ай сайын которулат. Ал деген билинбейми, миллиондогон акчалар. Туурабы? А миллиондогон акчалар деген отчет болуш керек да. Биринчиден, экинчиден деген берди деген кечке баягы 70-80ге чыккан чалдар кечке ушул жерде креслону ээлеп алып эле же элдин укугун коргобосо, эмгекчилердин жумуш кызыкчылыгын коргобой эле жөн эле элден чогулган акчаны эле өздөрү каалагандай бөлүштүрүп ичип жеп отура бериш болбой берет да. Понимаешь? Работа профсоюзов. Эми ушинтип келип митинг уюштурган болбойт да. Бул жака кичинекей балдарга майрамдык маанай уюштуралы деп чакырдык. Силер болсо бул жакта митинг кылып турасыңар. Өзүң деле бул жакта иштеп кеткенсиң. Ошондо эмнеге ушул маселени көтөргөн жоксуң? Ооба, реформа кылыш керек. Бирок жетекчи жаңы келди. Эми акырындап болот да. Чалдар отурат дейсиң. Баарыбыз карыйбыз, андай дебегиле. Профсоюздун иши акырындап жакшырат деп ишенебиз. Турак жайды камсыздандырууда 6 категория боюнча жеңилдиктер берилет. Буга Улуу Ата мекендик согуш жана Афган согушунун катышуучулары, Чернобыль кырсыгынан куткарылгандар кирет. Аларга 100% жеңилдиктер каралган. Андан тышкары жалгыз бой жашаган кары картаңдарга, жардамга муктаж үй бүлөлөргө камсыздандыруу полисинин 50%-ын гана төлөөгө уруксат берилет. Калган чыгымдарды мамлекет өзүнө алат. Мындай жеңилдиктер жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоорунда камтылган. Адистердин айтымында бүгүнкү күнгө карата 1600 камсыздандыруу келишимдери түзүлгөн. В законе о страховании жилья от пожара стихийных бедствий Биринчи жана экинчи даражадагы майыптыгы бар адамдарга 100% жеңилдиктер каралган. Башкача айтканда, алар камсыздандыруу полисин бекер алышат. Бирок кырсык болгон учурда башкалар сыяктуу эле турак жай менен мүлктөрү толугу менен камсыздандырылат. Учурда камсыздандыруу компаниясынын эл алдында болгон кепилдиги 1 миллиард 109 миллион сомду түзөт. Эртеңден тарта өлкөдө жол кайгуу милициясы күчөтүлгөн тартипке өтөт. Бул иш-чара туристтик мезгилге байланыштуу киргизилүүдө. 1-июндан тарта Кыргызстанда эс алуучулар көп бара турган каттамдарга жол кайгуу посттору коюлат. Ысык көлдө жайкы туристтик сезон расмий түрдө 7-майда ачылган. Быйыл өлкөгө 4 миллионго чукул саякатчы келет деп күтүлүүдө. Бирок эс алуучуларды тосуп алууга даярдык начар экенин өкмөт моюнга алды. Алсак жылдагыдай эле банкомат, биотуалет өңдүү шарттардын жоктугу туристтерге ыңгайсыз жаратып келет. Автоунааларга жаңы үлгүдөгү мамлекеттик номерлер бериле баштайт. Номерлер Инфоком мамлекеттик ишканасынын алдындагы атайын борбордо жасалат. Анда Кыргызстандын аймактары тамга эмес, сан менен белгиленет. Мындан тышкары мурдагыдай эле мамлекеттик желек жана Кыргызстандын эл аралык коду болот. Автоунааларга тагылган азыркы номерлерди эле пайдаланууга жатат. Бишкекте балдарды коргоо күнүн утурлай майрамдык иш-чаралары өткөрүлүүдө. Бүгүн Сейтек борборунда шаардык кеңештеги республика фракциясынын депутаттары бөбөктөр үчүн концерт уюштурушту. Майрамга 1-май районундагы аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөдөгү кыздар балдар чакырылган. Жалпысынан 500гө жакын бөбөк катышты. Аларга майрамдык программадан тышкары таттуулар жана 600 сомдон акчалай белек таратылды. Балдарга колубуздан келишинче оюн зоок уюштуруп, оюнчуктарды берип, анан ушул акчалай дагы аракет кылып, ар бир балага конверттин ичине презент кылып, бул белек кылып салып берип атабыз. Аны ар бир бала өзүнүн конвертин ачканда мен ойлойм ыраазы болуп. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен кечки саат 21:30да тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.